Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта маңдайымда турган бышкан кирпичтен салынган 2 кабаттуу заңгыраган үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Бирок толук курулушу бүткөрүлө элек. Аны видеонун жүрүшүндө тааныштырып айтабыз. Бул азыркы биз турган аймак шаарга караган 223 квартал, 6-километр Ленин бактан деп дагы айтып койсок болот достор. Анда кеп башынан болсун. Жалпысынан биринчи кабатта 3 бөлмө жайгашкан, экинчи кабатка чыксаңыздар 4 бөлмө. Толук курулушу бүткөрүлө элек экинчи кабаттын. Эми сиздерге келүү жолдорун көчө тараптан көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Толук маалыматтар ошондо берилет достор. Урматтуулар, мен азыр Ош Алай трассасынын боюнда 6-километр кыргыз чекте турамын. Бул жерде жакшы билесиздер, жаңыдан эле Жунда заправкасы орун алды, артында военный час бар. Ушул жердеги мен көрсөткөн маңдайымдагы жол менен түз бир 400 метрдей жогору чыксаңыздар, 4 көчөдөн сиздерге даректерди түшүндүрөбүз. Түз келсеңиздер, 4 көчөнү көрдүңүздөр. Бул жерде маржана азык-түлүк дүкөнү. Ушул жерден сиздер дөңсөгө чыгып бара бересиздер. Мына мечиттен түз чыгып бара бересиздер. Бул көчө 12-чи көчө. 22-чи даректеги үйдүн жанына бара бересиздер. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Тактап айтканда бул 12-чи көчө, 22-чи даректе жайгашкан бул үй. Көчө тараптан келсеңиздер эле үйдүн бурчуна мына ушундай 22-чи көчө деп жазуу тактайчасы жазылган. 5 соток жер тилкесинде жайгашкан. Суулар келген. Бирөөсү таза суу, экинчиси сугат суу, каналдын суусу. Бардыгы келген. Чек-аралар такталган. Болжол мына ушул биз турган жерден түз наркы кызыл шейпир чатырлуу үйдүн бурчуна чейин барат достор. Бул үйдүн наркы бетинде дагы кошумча жерлер бар. Аны дагы сиздерге көрсөтөбүз. Түнүкө шейпир менен жабылган. Сейсмопоез тумбалары, колонналары өзүңүздөр көрүп тургандай өтө жакшы деңгээлде куюлган. Анда эми бул балкончо. Мына ушул темирлери чыгып турат, аны дагы кошо балкон кылып алсаңыздар болот. Бул жагында кошумча курулуш курганга дагы месталар калтырылган. Подвалы орун алган 2 бөлмөдөн турат, ажатканасы бар достор. Чек-аралар мына ушул казыкка чейин келет. Жүрүңүздөр эми үйдүн ичине кирип бөлмөлөрдү көрсөтөйүн. Кимде ким Ош шаарынын чыгыш тарабынан жер үй издеп жаткан болсо, ушул жер үйдү сиздерге сунуштайбыз. Бышкан кирпичтен салынган. Бурундолгон эшик аркылуу биз кирип баратабыз. Кана бисмилла. Бул кире бериш бут чечмей жер. Андан өтсөңүздөр бул жагы холл. Моюшабыйлар чапташтырылган. Бул жактан ошол чоң терезе, айнек терезелери пластиктен. Бул жактан дагы 3 жерден терезе орнуктары каралган. Моюшабыйлар бул жагы болсо жидкий обойлор чапташтырылган. Бул жерден подвалга түшүп кете турган лестницанын орду. Бул экинчи кабатка чыгып кете турган лестницанын орду. Азыр кыш мезгили болгондугуна байланыштуу бул жерде тосуп койгонбуз, чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок жогорку тарабында экинчи кабатта 4 бөлмөдөн турат. Эми 4 тең спальня кылып алсаңыздар болот. Эми жүрүңүздөр. Ылдый түшүп сиздерге бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Азыркы учурда квартиранттар жашап атыптыр. Буюм тайындарын кээ бир жерлерде тартканга болбой калат, аны туура түшүнөсүздөр. Түштүк тараптан жана чыгыш тараптан пластиктен чоң терезелер орнуктары каралган. Моюшабыйлар чапташтырылган, потолоктор МДФ каражаттары менен кооздолгон. Но сөйүнүүчү тарабы дагы МДФ каражаттары менен тосмолонгон. Бул жакта ашкананын чакан эмереги жана бул жерден печка орнотулган. Бул жак кафелденген достор. Бул кухня кыргыз комнатасы болсо, эми экинчи бөлмөгө баш бага турган болсок, бул жагы спальня, ата-энелер уктоочу бөлмө, көчө тарапты карап турган терезеси, пардалары тартылуу, МДФ каражаттары менен кооздолгон, люстра илинген, моюшабыйлар чапташтырылган. Ылдый болсо пол достор. Аны дагы сиздерге баса белгилеп айтып өтөлү. Бул биринчи кабатта 2 бөлмөсү ремонттолгон, калган жалгыз мына бул чоң залы толук курулушу бүткөрүлө элек. Полдору дагы азыр эми эптемей эле коюлуп турат.
Бул ошол сиздер көрүп турган абалда. Экинчи кабаты дагы кудум ушундай чоң бир бөлмө экен. Кааласаңыздар 2ге бөлсөңүздөр болот, же болбосо тимеле койсоңуздар болот. 5,5 же 6 чыгып калат узуну. Туурасы точно 3,5 достор. Бул зал, конок бөлмөсү. Эшиктери мына ушул сиздер көрүп турган эшиктерден орнотулган. Башында дагы биз айтканбыз, экинчи кабатка чыгып кетүүчү ордундук лестницанын орду. Бул подвалга түшүп кете турган лестницанын орду бул жерде. Бул жака ошо ылдыйда стиральный машинаны, душ, туалеттерди уюштурсаңыздар болот. Сөзсүз. Атайын ошол планында, проектисинде ошондой каралган. Урматтуулар, биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, сиздерге бааларын айталы. Баасы $65,000 бааланды. Кеми бир аз эле болот, көп болбойт. Жакын эле жерде болжол менен айтканда, мына ушул айнекти ачып көрсөтөйүн. Тиги жерде ылдыйраак түшсөңүздөр 127 маршрутту каттам каттайт. Анын жанында мектеп дагы бар. Болжол менен бир 5-600 ашып барса 1 километрдин тегерегинде болушу мүмкүн. Мектеп, бала бакча орун алган. Мечит болсо, мына ушул эле жакын ылдыйга түшүп барсаңыздар, мечит жаңыдан түшкөн. Документтери так, буюрса сүйлөшөсүздөр деген ойдобуз. Сиздерге насип болсун. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, жакшы той аштар өтсүн. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сиздерге насип болсун.